Эгерде жеке мени менен орто даярданам десеңиздер, анда менин WhatsApp аркылуу өтүлүүчү онлайн курсума катталсаңыздар болот. Менин WhatsApp номерум 0702 300 339. Y = 2x+1 функциясынын x жана y когу аркылуу кесилишкен чектин тапкыла. Дароо айтып кетчү нерсе, эгерде сиздер функцияга график тургузганды билбесеңиздер, анда сөзсүз түрдө менин 13-чү сабагымды көрүүнү сунуштайм. Себеби бул сабак ошол сабак менен тыгыз байланышта. Видеонун ссылкасын описанияга калтырмакчымын. Кесилишкен чекитти табуунун эки жолу бар. Биринчи графикалык жол жана экинчиси эсептөө жолу. Эң алгач графикалык жол менен табып көрсөк. Ал үчүн координата огун чийип функцияга график тургузабыз. Ошондо түз сызык төмөндөгүдөй болот. Көрүп тургандай x огу аркылуу -0,5 кесилишти, ал эми y огу аркылуу 1 деген чекитте кесилишти. Эми ушул кесилишкен чекиттерди эсептөө жолу менен таап көрсөк, y огу аркылуу кесилишкен чекитти табуу үчүн x-тин маанисин 0-гө барабарлайбыз. Башкача айтканда, функциядагы x-тин ордуна 0-ду коебуз. Ошондо y барабар 2 көбөйтүлгөн 0 плюс 1 барабар 1 болот. X аркылуу кесилишкен чекитти табуу үчүн y-тин маанисин 0-го барабарлайбыз. Башкача айтканда, функциядагы y-тин ордуна 0-ду коебуз. Ошондо 0 барабар 2x плюс 1. Эми ушул теңдемени чыгарабыз. Ошондо жообу x барабар -0,5. Демек, функция x огу аркылуу -0,5те, y огу аркылуу 1де кесилишет. Башкача айтканда, графикалык жол менен толук ойдон дал келди. Бирок мен дайыма эсептөө жол менен чыгарууну сунуштайм, себеби графикалык жол менен чыгарууда катачылыктар кетиши мүмкүн. Эгерде видео жаккан болсо, сөзсүз түрдө класс басыңыздар жана каналга катталып коңгуроonu жандырууну унутпаңыздар. Эгерде суроолор болсо, комментарийге калтырыңыздар.